Ата мекенге кызмат өтөө канчалык абройлуу жана сыймыктуу милдет экендигин ички иштер органдарында эмгектенген ар бир милиционер жакшы билет. Элдин бейпил жашоосун камсыздап, кынтыксыз кызмат өтөп жаткандардын катарында Улан Насакеев да бар. Анын аткарган кызматы башкалардан айырмаланып, ат жалында коомдук коопсуздукту камсыздоо. Кыргыз милициясынын 99 жылдыгына карата парад өтүп атат. Ошо бүт ар бир кызматкердин бардыгын майрамы менен куттуктайбыз. Ошо өлкөбүздө тынччылык болсун, коомдук коопсуздук сакталып, ошо элибизде жакшылык болсун. Ал эми Аман Сүйөркулов күзөт кызматында 4 жылдан бери иштейт. Милиция болуу анын көксөгөн кыялы болгондуктан коомдун коопсуздугун сактоо негизги милдет экенин айтат. Мекенге кызмат кылуу ошо ар бир эр жигиттин өзү жүрөгүндө болуш керек деп ойлойм. Ушул учурдан да пайдаланып, өзүмдүн коллегаларыма, кесиптештеримдин бүгүнкү майрамы менен чын жүрөктөн куттуктап кетмекчимин. Быйыл кыргыз милициясынын түзүлгөнүнө 99 жыл болду. Буга байланыштуу бүгүн Борбордогу эски аянтта коомдук тартипти жана коопсуздукту камсыздоого тартылган ички иштер органдарынын майрамдык саптык кароосу өттү. Ага ИИМдин Шумкар Атайын багыттагы полку, күзөт кызматы, милициянын кайгул кызматы, жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы, Бишкек жана Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгынын бөлүктөрүнүн өздүк курамы, ички аскерлердин кызматкерлери, академиянын курсанттары саптык кароого түзүлдү. Алгач министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевке милиция кызматкерлерине түзүлгөн шарттар, материалдык техникалык базасынын жакшырышы боюнча маалымат берилди. Анда өздүк курамдын көңүлү кызматтык милдеттерин абийирдүү аткарууга, коомдук тартипти сактоо, укук бузууларды жана кылмыштуулукту алдын алуу боюнча чараларды күчөтүү, жарандарга сылык мамиле жасоого, мыйзам бузууларды алдын алуу менен бирге кызматтык тартипти чыңдоого бурулду. Отряд түстөр! Эркен тор! Эркен тор! Эмне буларга жетишпейт? Негизинен. Формаларын баарын жаңы бербейт, условиялары бар. Модернизированный оружиялардан алсак. Мен ушундай айтайын дедим да. Мына колдогу оружиялардын баардыгы азыр жаңылашкан. Ошо собурдан ушулардыкын жаңылай биринчиден. Ушулардыкын вооружениясы жаңылай бериш керек. Мына колуна калган тургандар булар минимальный бир 30-40 жыл болгон оружиялар. Туурабы? Булардын баарын алмаса керек. Буларга көп деле эмес. Бизде канча собур бар? Бизде приблизительно. Ушуларга ылайык баарын алып бериш керек да. Ушуларга ылайык баарын алып бериш керек. Себеби дегенде ошол булар мына рядда тургандар дагы ушулар, катарда тизилгендер дагы, кызмат кылгандар дагы ушулар, эң оор жерге барганда ушулар, эң татаал тапшырмаларды чечкен да ушул балдар. Андан соң Камчыбек Ташиев милиция кызматкерлерин кесиптик майрамы менен куттуктап, өлкөдөгү кылмыштуулук менен күрөшүүдө алардын орду чоң экенин белгиледи. Сиздер абдан маанилүү жана жоопкерчиликтүү ишке жарандардын укуктарын, мыйзамдык кызыкчылыктарын, коомдук тартипти, коопсуздукту коргоого жана кылмыштуулук менен күрөшүүгө өз өмүрүңөрдү арнадыңар. Милиция кызматында кызмат өтөө иш жүзүндө кыйын, ары кооптуу, ошол эле учурда сыймыктуу иш. Сиздер өз милдетиңерди мамлекет алдында, жарандарыбыздын алдында татыктуу жана бийик деңгээлде аткарып келесиздер. Бүгүнкү күндө ички иштер органдарынын дараметин эл аралык деңгээлге чыгаруу үчүн күнү түнү талыкпаган аракеттер көрүлүп жатканын белгиледи. Андан соң гарнизондук саптык кароо ички иштер министрлигинин бөлүктөрүнүн салтанаттуу маршы менен жыйынтыкталды. Аклай Маратова, Талант Ашыров, Нью ТВ.